Ассаламу алейкум. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кол борбору болуп жатат. Негизинен ушул максатыбыз жарандардын баягы узак сапардан кыскартып, анан алар жарандар үчүн дагы кандай диний суроолор болсо түзмө-түз муфтияттын өзүнүн фатва бөлүмүнөн, кол центринен жооп алуу. Себеби дегенде бүгүнкү күндө соц тармактарды карасак, ар кандай илими бар, илими жоктор деле суроо берип атпайбы? Эми бул жерде баардыгын тең ошол борборлоштуруп, диний суроолор боюнча бир гана ушу диний башкармалык расмий жооп берет деген максатта ачылып атат. Кечинде маалымат чыккандан кийин бүгүнкү күнгө чалуу, бүгүнкү саат 3:30 болуптур. Ошонго чейин чалуу 200дөн ашты. Көпчүлүк ошол үй бүлө маселеси, соода саттык маселеси, анан жалпы ошол динибизге тиешелүү дара табуу, башка суроолордон келип чыгып атат. Биздин кол борбордогу адистер ошо муфтияттын фатва бөлүмүндө иштеген, дасыккан, бул жактагы 10 жылдап тажрыйбасы бар адистер. Биз сырттан кадр алган жокпуз, анткени муфтияттын ичинде фатва берип, ошол жанагы элдин көйгөйлөрү менен аралашып ышкан биздин адистер бүгүнкү күндө иштеп атышат. Негизинен ушу биз кол центрди ачуунун алдында бир топ компанияларга барып, алардын ишмердүүлүгүн да көрүп келдик да. Мегакомдо болду, МЧСте болду, өзүбүздүнчү. Ошо МЧСке барганыбызда ушундай бизге чакан комиссия болуп барганбыз да. Ошондо айтып калышты. Сиздер эгерде кол центр ача турган болсоңуздар абдан жакшы болот эле депчи. Себеби дегенде ошо бизде 3 блок бар дейт. Анан ошо 4-үнчү блок кылып ошол муфтиятты кошот элек. Эмне кандай зарылчылык болуп атат сиздерде десек, айтты, ошо бизге ар кандай багы учурларда чалуулар болуп калат. Бир жолу деп айтты, ошо бир случай келгенде ошо бирөө моюнуна жипти салып, мен өлгөн атам деп чалган экен да. Ушундай учурлар болот дейт. Анан ошон үчүн сиздер да качсаңыздар аябай жакшы болот экен. Бул жагынан бизге абдан чоң жардам берет экенсиздер. Мамлекет үчүн дагы абдан бир чоң жардам болот экен деп айтты. Анан биз ал жерден айттык, биз ачылгандан кийин багы бир жыл көрөлү, багы бул чоң система экен да. Ошон үчүн бул системаны биз да көрөлү, ишин көрөлү. Андан кийин бизде кандайдыр бир багы тажрыйба артып, баардык нерсе багы ордуна калыбына келгенден кийин биз албетте кошулууга, жардам берүүгө жакындан даярбыз деп өзүбүздүн макулдугубузду билдирдик. Кандай суроо сизде?